Ошол 11 дачанын тагдыры мына ушунча жылдан бери кандай деген тагдырда, кандай деген күндөрдө жашап келдик. Алар уже опыт ашынган специалисттер экен, алар бир канча жерлерге кайрылуу жасап азыр. Биздин азыркы үкмөттө дагы ошол нерселерди аркага кайтарууга аракет кылышат. Бүгүн кагаз киргизсек, депутаттар эртең силер да барсыңарбы дегендер болду. Үйдөн жазып, түнү менен ойлонуп, толгонуп, баарын жалпы элдин мүдөөсүн жазып алып, мына Роберт Байке көз башында ушинтип баштадык. Сейит Атамбаев, башчысы, Гүлия Кожоболова, Камиля Талиева. Откуда приехали? Кыргызстан один общий, правильно? В одном Кыргызстане живем. Хоть на горе, хоть здесь внизу, хоть возле Иссыкуля. Все правильно граждане Кыргызстана. Кара сумка жонунда, кара папке колунда, балдарын деле ойлобой, дача турат оюнда. Анарыбыз президенттен ушу бизге 24 жылдан бери ушул жерде жашап атабыз. Ушул статус берсин деген тилегибиз. Элдин баардыгы макул ушуга. Дача суу регион болуп эсептелебиз, дача суу. Бул региондо 11 дача бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол 11 дачанын тагдыры мына ушунча жылдан бери кандай деген тагдырда, кандай деген күндөрдө жашап келдик. Баарыбыз мына сиздер менен чогуу бизде жашап жүрөбүз. Бизде прописка жок, билесиздер. Эч кандай баягы өкмөт тараптан эч кандай жардам жок, билесиздер. Свет маселеси, суу маселеси, ар бир түтүндүн жашап аткан баягы жетишпеген жактары мына ушул убакка чейин эч кандай жардам болбой келгенбиз. Мына Кудай буйруса, мына кечетен бери мына жогорку кеңеште 1-чи окуу, 2-чи окуу, 3-чү окуу болуп өттү. Ал жерден баягы депутаттарыбыз мына жакшы жагына чечип берди, статус маселеси боюнча. Эми мындан кийин Кудай буйруса, президентибиз кол койсо, баягы мындан кийин ушу жакшы нерселерге өтөбүз деген ойлор бар да. Мына эми азыр дагы айта кетчү нерсе, мындан кийин дагы баягы элибиз ушунун баардыгына мына силер өзүңөр себепкерсиңер. Баягы өзүңөр колдоп, өзүңөр мына ушул даражага келдик. Мындан кийин дагы Кудай буйруса, дагы да жакшы нерселерге силердин колдооңор менен жетебиз деген үмүтүбүз бар да. Эми азыркы мына сөздөрүбүздү ким? Өзүбүздүн төрагалардан баштайлы. Ассаламу алейкум, айылдаштар, коноктор, баарыңарга салам. Баягы ушул тур эмес экен, мына жигиттерибиз, кыздарыбыз көпчүлүк болуп отуруп, ушул статус алыш боюнча өзүңөр көрдүңөр го, жогорку кеңештин окууларынан өтүп боло турган болуп турат. Эми бир аз нерсеси калды, президент кол коюш керек. Анан кийин мына жерде кылган, мен 2000 жылдан бери жашайм ушул дачада. Анан кийин 2002 жылдан бери ар түрдүү адамдар ушу статус алыш боюнча көп эмгектерди кылып, алды өтүп кетти. Аркасы карып, мына жерде баса албай калды. Ошолордун кылган мээнетине мынау чүй эмелери, председательдери дачалардын, анан биздин төрагалар, жигиттер, кыздар баары биригип ушуну добиваться этти. Эми эмне демекмин? Көптөн күткөн, көп жылдан бери күтүп жүргөн баягы эмебиз, үмүтүбүз артып келе жатат да. Эми президент Кудай буйруса кол коюп калса, айыл статусун алып калсак, бул жакшы нерсе. Анан жакшы үмүттөр бар. Баарыңарга рахмат. Мына жерде баягы жүгүрүп жүрүп, баягы үйүндөгү иштерин таштады, бала чакасын таштады, баардык нерсесин таштап коюп жүгүрүп жүрүп добиваться эткен мынау чүй дачаларынын председательдерине рахмат.
Мына биздин арабыздан почти бар эле барып кошулуп жүрүп атты. Эки-үчөөсү кошулган жок. Анан калгандары бүт эле кошулду. Эми баарыңарга чоң рахмат, кылган мээнетиңерге рахмат. Ар бирин эми атай берсек сөз көбөйүп кетет да. Баарыңарга рахмат. Ушу болуп калган нерсебиз бизге кут болсун, элибизге. Макам алабыз дегенге каршы тараптар деле жок эмес. Каршы тараптар деле өтө чыңалган, алар уже опыт ашынган специалисттер экен. Алар бир канча жерлерге кайрылуу жасап азыр биздин азыркы өкмөттө дагы ошол нерселерди аркага кайтарууга аракет кылышып атат. Мына кодексте кабыл алынган нерсени да кайтарууга аракет кылышып атат. Лаки азыр ушу биздин чогултуп, биздин башыбызда турган бир канча өзүбүздүн кесиптештерди да жактыртып генералдык прокуратурага чейин берген күндөр бар. Азыр да чакырып атат ошол жактар. Эми бул кодексте кабыл алынгандан кийин эми айыл макамыңар кут болсун бардыңардын. Ушинтип айыл болуп бири-бирибиз менен ысык суукта катташып турганды жеткизсин. Бардыңарга үй бүлөңөргө тынччылык, айылыбыз бардык уруксатына турат сатып көтөрүүчүлөргө чогултуп бир нерсе коюп дедилер. Мына ушу турат сенин айылыңда да тынччылык боло берсин. Ынтымак болгула бардыңар. Жакшылык күндөрдө гана жакшылыктарыбызды бөлүшүп жүрө берели. Бардыңарга ишиңерге ийгилик каалайм. Үй бүлөңөргө тынччылык болсун. Ассаламу алейкум. Катышуучулар. Саламатсыздарбы? Чүй председательдери. Эми биз дагы айткандай 98-жылдан бери жашайм. Биз дагы убагында ушул жерде барып чыгар жолду жапканбыз биз могу. Трассаны неме бергиле деп. Статус бергиле деп бир эмес эки жолду жапканбыз могу. Неме трасса. Чогуу жапкандык эле. Анан биз дагы убагында ошентип чуркаганбыз. Анан уже убакыт келди, биз дагы карындык. Эми жаштарга ордундарды бошотуп берип, эми ушулар. Бирок силер зор эмгек кылдыңар, действительно. Ошону неметип келаткан кичине созревать этип келаткан добивать эттиңер. Молодцы. Аябай күчтүү, жакшы эмгек кылдыңар. Бирок биз деле карап турган жокпуз. Аман болгула, оорубагыла, элибиз журтубуз эми жакшы заман болсун, жакшы бир ийгиликтерди көрөлү. Ушу жерден бир чоң бир айыл болуп, өзүбүзчө бир калк болуп, бир чоң айыл болуп, айылыбыздын атын бир жакшы айылдын атын жакшатып коюп алып, ынтымактуу бололу. Самыгылан ынтымак болсо эле бири-бирибизди мындай тияктан бияктан деп эле ынтымак болсо баары боло берет, Аман болгула, сок болгула, сиздер оорубаңыздар, аман болуңуздар. Бардык жерде, Чүй областында Сокулук эмете. Вообще 298 дача бар экен. Ысык ата, ошонун ичинде Токмок, Сокулук, Сокулуктун үстү жагы, ылдый жагы бардыгы биригип отуруп. Московский район, бияга Карабалтага чейин. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, мен Акжол айылында дача локомотивчиктет мурда Кыргыз темир жолго караган дачанын председатели болгом. Биз өкмөттүн проектиси болгон экен, мындан 2 жыл мурда. 2 жылдан бери ошо президентибиз баш болуп, өкмөт мүчөлөрүнө айтып, ошо проект иштеп чыгып, жер кодекске, суу кодексине өзгөртүү киргизип атканга байланыштуу бүт дачаларды кайрадан карап чыгышкан. Канча адам жашайт, канча үй бүлө, бүт ошол дачаларда баарыңар билесиңер, социалдык теңсиздик. Биз эч жака кайрыла албайбыз, пропискабыз жок. Больницага барсак деле, мектепке барсак деле, дачасыңар деген эле сөз биз үчүн оор тиет бардыгыбызга. Анан ошол жогорку өкмөттүн, Чүй облусунун өкмөтүнүн буйругу менен ошол жерге бүт дачанын өкүлдөрүн чакырат экен. Биз ал жерге катышпаганбыз биринчи чынына келгенде. Ошол азыркы каршы тарап болуп аткан берүүчү эл, ошолор өкмөттүн ошо ведомстволор аралык комиссияга киришкен. Алар кирип, макулдук берип, статус алабыз деп. Жана жогоруда айтып кеткендей аксакалдар, чынында бул мезгилге чейин ар бир дача жалгыз чуркаганбыз. Биз эч мындай бирдиктүү команда боло албаганбыз. Биз ошо бунда кокустан биз барып калдык жогорку кеңешке. Нургүл деген кыз экөөбүз барып калсак, Фархат барды силерден, дачанын председатели. Ошол барып калсак, ошол жерде билдик. Алар болсо 6-7 барышып, алар сунушуңарды бергиле десе, статьясына чейин, пунктуна чейин жазып даяр кылып барышыптыр. Анан биз ойгоно баштадык. Биз да чуркап, биз да оюбузду, биз да сунушубузду айтпасак болбойт деп. Биз да ошо топтолуп, мына ошо дачасыбыздан чынын айтканда 11 дачанын председатели болсо,
Мен азыр жогорку аксакалдар айтып атат, мен биринчи көрүшүм. Мен чуркаганын да көргөн жокмун, барганын да көргөн. Эми жаман көрбөгүлө. Туура айтып. Бардык деп айтканыбыз жок, айтып. Чынында бул дача судан ошо мына Турат, өзүңөрдүн председателиңер, мына Токтобул аке, Искендер, Нурзат, Фархат жакында кетти, ал эмеге ошо бүт ошо дачасын. Анан активисттерден Гүлбарчын чуркап атат. Мына чынында ошо биз бир депутатка кирсек, бул 5 депутатка кирет. Мүмкүнчүлүгү бар экен, таанышы бар экен. Бул да анан силерден ошо өзүңөрдүн 2 активист, 3 активист. Айна Салмеже, да бир эже бар эле. Ал Россияга кетти. Ошо рахмат ушуларга. Ушул председателиңерди, төрөгөңөрдү кош колдоп, ушул жанында чуркап барып, ушул эме чынында көп жакка кирдик. Биз да үнүбүздү айтып, биз дачада мондай адамдар жашайбыз, монча адам жашайбыз деп айтып, чынында бүгүн кагаз киргизсек, депутаттар эртең силер да барсыңарбы дегендер болду. Мына ошо каршы болгон депутаттар сессиядан өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Сейит Атамбаев, башчысы, Гүлия Кожоболова, Камиля Талиева, Чолпон Султанбекова, Дастан Бекешев. Анан калгандары ошо 13 депутат кол коюп берген. Ошол өкмөт проект иштеп чыккандай айтканда, ошо 6-статьяга биздин дачалар деме кылганда, ошо дачанын жери айыл өкмөттүн жери болсун деп. Анан мындай түшүндүрүп атат да алар элди бурмалапчы. Дачаны ошо өкмөт прописка статус берсе алып коет деп. Андай эмес туугандар, эч ким албайт биздин дачаны. Биздин дачага өкмөткө өтсөк буйрса жакында, мына биринчи окууда бардыгыбыз бардык. Ошолор каршы тарапта барды, өкмөт мүчөлөрү бизден 3 эле катыштык. Ошондо алар макул ошол жерден баштап каршылыгын көрсөтө баштады да. Алар чын-чынын айтканда баягы 30 жылдан бери жеп жүргөн нанын бергиси келбей атат. Тоо жактагы дачаларга билесиңер, калагандай жашаса болот, калагандай эме кылса болот. Ошон үчүн баягы өткүзгүсү келбей бул жерде экинчи окуудан карады комитетте, аграрный комитетте Кенжебаев Аманкан болду. Үчүнчү окууда тоже депутаттар карады. Анан жалпы жыйынга алып чыкты. Жалпы жыйынга алып чыгып, ошол жерде депутаттар 77 адам болду. 71 депутат колдоп берди. Азыркы күндө каршылык көрсөткөндөр кол чогултуп, онлайн кол чогултуп, 4000 адамды эртеңки ошол 20 күнү саат 11-ге митинг күндө атат. Мындайча айтканда, ошол эле чоңдорубуз, мына ошо бардыңар билесиңер. Эки тарапты от мойнот атат. Биз алардын азыр өкмөт мындай чыгарганда, ошо 6-берени Марлен Маматалиевдин проект закону менен жазган эмеси менен өттү. Ошо дачанын жерлерин 2 категорияда карайтырган болду. Эл жиш жайгашкан жерлерди айыл статусун берүү боюнча. Айыл статусуна пропискабыз болот, айыл өкмөттөн бизге бюджетинен акча бөлүнөт. Бардыгыбыз бала чакасы менен пропискага туруп, кийинки шайлоолорго катыша алабыз. Ушул айылдан депутаттар чыгат. Ар бир айылдан. Чоң айыл болобузуңар, мисалы үчүн силер деле бардыгы. Ошон үчүн баягы туура түшүндүрбөй, элге бурмалап, ошо каршы депутаттарга да кирип чыктык, бардыгыбыз биз 9 адам. Бирок алар биз үчүн чынын айтканда жакшы оюн айткызды да келбейт экен. Мына ошо бирөөнүн сөзүн өткөндө биз журналисттик иликтөө жүргүзгөндө да айттык. Сейит Атамбаев мынтте. Ар бир дачага 3000 адам келип алып, ар бир райондан өлүп калсаңар жер сурайсыңар деди. Ушуга чейин айтышты. Балдарыңарга эртең прописка берсек, участок сурап бизди кыйнайсыңар дейт. Анан депутаттын айта турган сөз эмес туугандар бул жерде. Ошол жогоруда мына ошол Ысык Ата районунан, Сокулуктун жогору жагынан, Ылдыйкы тарабынан бияктан катышкандарга рахмат. Мына Токмоктон да келип, ошол бардыгыбызга дачада көйгөй бир эле туугандар. Статус. Ошо Кыргызстанда жашап, өзүбүздүн мамлекетте, өз жерде жашап, статусубуз жок. Эчтекеге катыша албайбыз, жөн эле жашап жүрөбүз элдин арасында убакыт өткөрүп. Ошол аман эсен болсун, буйрса президент өз кол койсо, мына ошо өткөндө дагы чогулушта айтылды, губернатордун чогулушунда дагы. Биринчи силерге мектеп курат экен, садик курат экен. Ысык Атага да ошондой экен, эң көп жашаган дача Суудача менен Ысык Ата тарапта. Мыйзам чегинде алар даяр экен, бүт нерсени кылабыз дейт. Мектеп салганга статус жоктугунан эчтеке сала албайт. Ошол буйрса. Көп нерсенин баары айтылды, өзүңүздөр деле бардыңыздар билесиздер. Жогоруда коллегалар айтып кеткендей, буга чейин жалгыздаптан чуркап жүрүп, акыры эмне жеңди? Баягы эле кыргыз элибиздин илгертен бери келе жаткан ынтымак жеңди. Мен ушуну гана баса белгилеп айткым келет. Ар ким жалгыз чуркап, мурунку кийинки деп кереги жок. Жалгыздан чуркап жүрсөк дагы акыр аягы кыргыз элибиз бир бүтүндүктүн астында бириктик да.
барып келип ынтымак жеңди, анан өзүбүздүн баягы эл бул жалпы элдин мүдөөсү. Ушуну мен да эмнени айткым келип, убактылуу иштеп келебизби же көп жылдардан бери иштеп келебизби, кандайдыр бир көп төрайымдар бул нерсеге аябай эле каршы чыгышты. Ал каршы тарапты айтпай эле коелу, өзүбүз тараптан деле каршылар болду. Биз ошо группа уюштуруп антиментип иштерди жүргүзүп аткан жактарыбызда биз жөнүндө туура эмес маалыматтарды таратып, наоборот булар баягы булар камалат, булар провокация жүргүзүп атышат, булар туура эмес маалымат берип атат деген бир жалган жалаларды кетирип атышты биз жөнүндө. Ошол эле каршы тарап бизди эме деп атышты. Булар одни дикари дейт. Понимаете, ушундай сөздөр менен бизге аябай туура эмес жалаларды жаап атышты да, чтобы элди будоражить этиш үчүн. Баягы мен силерге эмнени айткым келип атат? Ушул жерде чындык жеңди. Чындык, акыйкат элдин мүдөөсү жеңди. Биз бул жерде сен мен деп кырылышканга дагы эмеспиз ал жакта, ал тараптар менен. Ал тараптардын көп сөзүн көтөрдүк. Одни дикари все пришли дейт, они там кричат, мотив-тип дейт. Мени осы айтышат бир депутаттын эле бир эмеси дейт. Грубо айтканда шайкасы дейт. Одни бир чиновниктин эле дикарлар бир группасы дейт. Сколько их платили, аларга канча төлөштү болду экен, ошо төлөп берип, бизге как будто бирөөлөр акча төлөп берип, анан чуркап жүргөн сыяктуу көрүнүп атат да, как будто ушундай бир болбоо нерселерди кылып атты. Ошол нерсени айтып аткан адамдын аркасында биринчиден ыйман жок. Адам баласы качан Кудайды таанымайынча, бул нерсе Кудайдын буйругу менен болду. Өзүңүздөр жакшы билгендей, азыр элдер иманга көбүрөөк оотабыз. Кудайга шүгүр, ар бирибиздин жүрөгүбүздө кичинекей этибиз жүрөгүбүз бар, ошол жүрөктүн ичинде кичинекей иненин көзүндө болсо да иман бар, ошол иман бириктирди. Ынтымак бириктирди. Кудайдан корккон үчүн биз ошо каршы тарапка эч кандай реакция кылган жокпуз. Жеңил уйлукка да алдырган жокпуз, эмоцияга алдырган жокпуз. Тоодон түшкөн дикарлар дешти, булар деген ар кайсы райондон келип алышып, ар кайсы облустардан келип алып, биздин жерлерди талашат дейт, дачаларды захват кылышты деп атышат. Кээ бир арабызда өзү эле арабыздагы представительдер элдерине башка маалымат берип атышты. Эч кандай булардын колунан эчтеке келбейт, эч кандай статус берилбейт, бул жомок, булар жомокто айтып атышат деген сөздүн баарын көтөрүп келдик. Еще интернет желесинде эми баарын айтып отурбайлы, баарыңар көрүп билип атасыңар, сайттарга эле чыгып атабыз. Ошо 1 сом болсо да, 10 сом болсо да чогултуп алып, азыр бардык оокат эле кагаз жазсаң деле акча менен бүтөт, кичинекей кагаз жазсаң деле, илгеркидей отручной кол менен жазып барган арызды эч ким карабайт. Үйдөн жазып, түнү менен ойлонуп, толгонуп, баарын жалпы элдин мүдөөсүн жазып алып, мына Роберт байке башында ушинтип баштадык. Анан эртең менен бол сен келатасыңбы, мен келатасыңбы болуп, эмеге барат, Токтогул байке, Абдрахман байкелер болуп, байке. Биринчи шагтарыбыз ушундан башталды. Эртең менен барып, баягынын отручной жазып барып алып, эртең менен компьютерден өткөрөбүз, печатать этип, ошонун баарын киргизип, биз бир эле жолу киргизип, анан чуркап жүргөн жокпуз. Бир киргиздик, анын числосун жазып алдык, входящий эмелер номерларыбызды алып алдык, киргизген арыздарыбызды. Кийинки жолу кайра киргизип аттык, 3-чү, 4-чү жолку да кайра киргизген арыздарыбызга кызыл запас менен кайра белгилеп, урматтуу эл депутаты Баланчаев Баланча, биз сизге баланчанчы ноябрда или баланчанчы октябрда кат киргизгенбиз. Кийин баланчасында дагы кат киргиздик, муну мен 3-чү жолу кат киргизип атабыз деп туруп ушундай настаивать этти. Ушуга алып келди. Кудай таалам дагы өзү жардам берди, элди көрдү. Биз мен айткым келип атат, баса белгилеп, биз 30 жыл болобу, 20 жыл болобу, 10 жыл болобу болушубузча болдук. Бизде баарыбызда бала бар. Кыргыздын ананай кыргыз эли баягы келечек үчүн тикесинен тик турган эл. Ошо балдар үчүн бирдеке кылып кетели деген уран менен балдарды бир нерсе кылып кетели келечек муунга. Болушунча болдук буга чейин, чайналдык. Бир көп жерде бир кичинекей проблема болсо ошону жалпы эме менен чечтибиз, илгерки эле баягы ынтымак менен. Ошол нерсеге жеттик деп ойлойм. Бардыгыңыздарды ошо статус менен куттуктайм. Бул келечек муун үчүн болду деп ойлойм. Анча-мынча кайгылар, анча-мынча переживать эткендер, анча-мынча баягы аябай мындай напряженный күндөр көп болду, анын баары артта калды деп ойлойм. Эми мындан ары да бул эч нерсе эмес, мындан ары чогуу кыла турган көп жумуштарыбыз бар. Ошол эле тиги биздин протоколдор менен ар бир дача өзүңүздөрчө протокол түзүп алып, жана уставтарыңарды, жанагы актыларыңарды, госактылар бар да баарыбызда. Ошол нерсенин баарын мониторинг этип, через Минюс, через кадастр, через ушай эмелер менен көп нерселерди алып барабыз. Ошонун баарына ынтымакта, мындан ары бирибизге жаман сөз айтпай, бирибизге туура эмес мааниде болбой, баягы эле өзүбүздүн ынтымагыбыз менен келечек муунга, жаш муундарга кичинекей бир нерсе кылып коелу, туугандар. Ошол. Негизи ынтымак болгон жакшы да. Ынтымак болгон жерде ырыс болот, береке болот. Алланын мээрими жайт, жакшылык болот да. Анан биздер бу жерде келгениме 2006-жылы келгем. Ошондон бери бу жерде балдарыбызды окуттук, чуркап жүрүп, статустун аябай жаман жактарын аябай
көп тартты, кыйналыш менен көп жүрдүк. Анан баардыгыбызда ушундай кыйынчылыктар болду өзү. Анан мен сентябрдын канчасы эле бу жерде бир кишибиз турат. Ушул дагы бир кишибиз бар, үчөөбүз кат жазып алып Омонкан Батырбековичке барып, анын номерин алып анан өтүп sonra кирип, ага биринчи кат жолдогондон кийин катыбызды берип келгенбиз. Сентябрдын 20 канчалары эле кезинен чыккан. Биринчи биздин аттанганыбыз быйылкы жылдан ошо болгон да. Анан ал айткан, ушу катыңарды президентке чейин алып барып, дача суунун көйгөйлөрүн, дачалардын көйгөйлөрүн өзү биякта өкмөт тарабынан чечилип атат. Бирок алып барып, буңарды айдын нугун айтып берем деп. Чечилип калды, Кудай буйруп, канча адамдар жүгүргөндөрүн ойлогон ой максатына жетишти. Анан мындан кийинкисин мына айтып кеткендей жакшы биргеликте иш алып барып, баардыгыбызга эле көйгөй свет, суу, ошол сыяктуу көйгөйлөрүбүздү өкмөткө өткөзүп алсак, элдикке жеңилдик болуп калат. Бул жерде бул баары айтып кеткен бул чындык. Бул айтып аткан сөздөрдүн баары чындык. Анан бизде деген бир ошол каршылаш тараптарда ушундай маселе болуп атат да, бул мыйзамдуу жол менен барбай атасыңар деген сыяктуу болупчу. Ал жогорку кеңеште, анан көптөгөн жерлерде, конференцияларда бул маселе көтөрүлүп атат. 85% эл за деп атат макам алганга. 15% эл албайбыз, биз мурдагы эле абалда жашайбыз, бизге только прописка гана бергиле деген талапты коюп атат деп ушундай маалыматтар айтылып атат. Эми бул силерде эч кандай колуңарда бир основания жок, кагазыңар жок, андай мындай деген эмелер болуп атат да, алар тараптан бизге койгон ушундай жүйөсүз дооматтар болуп атат. А чындыгында бизде деген биз 2024-жылы мондай протокол түзүп, общий могу Чүй облусундагы Сокулук, Ысык Ата, Токмок, Чүй райондогу дачалар бүт баары биригип туруп протокол түзүп койгонбуз бул жерде. Протоколубуз бар. Күн тартибине киргизилген бул маселе. Жер суу кодексине ошол